Коргокту Кыян селден коргоочу каналда 16 адам иштеп, ВППО тарабынан 132 000 сомдук эмгегине жараша азык-түлүк менен камсыз болушту. Жалпы 450 метр жер кол менен тазаланды. Ишке Кыян селден коргоочу каналга курулган көпүрө. Жергиликтүү бюджеттен 200 000 сом бөлүнүп берилген. 16 адам иштеп, ВППО тарабынан 131 000 сомдук эмгектерине жараша азык-түлүк менен жалпы камсыз болушту. 2021 жылдын май айында Куланак сайы узундугу 720 метр болгон жер капиталдык ремонттон өттү. Нарын облустук Өкен башкармалыгынын алдындагы Кыял селден коргоо бөлүмүнө сунушталып, 254 000 сомдук жумуш аткарылды. 2021 жылы июнь айында Кызылай коому менен Куржылга Кыян селден коргоочу каналга 100 000 сомдук көпүрө салынып, 150 метр жер кол менен казылып, жалпы 15 адам жумушка тартылды. 2021 жылдын ноябрь айында Кызылай коому менен иштешип 40 000 сомдук куткаруучу атайын жабдыктар алынып келинген. 3-майдан 15-майга чейин Учкун айыл өкмөтүнүн атынан Куланак Кызылай бөлүмүнүн жетекчиси катары Баткенге, согуштан жабыркаган Аксай, Достук, Максат айылдарына барып, жабыр тарткан тургундарга чатыр, палаткаларда тилип жардам берип келдик. Кимдер келип кетпеген жаркыраган аламга, кимдер